Бүгүн түшкө маал Капылеттен электр жарыгы үзгүлтүккө учурап, өлкөнүн көпчүлүк аймагы жарыксыз калды. Бирок бул бир эле Кыргызстанда эмес, энерго шакекчеге кирген Казакстан менен Өзбекстанда да дал ушул абал экендиги аз өтпөй белгилүү болду. Азырынча кайсы аймакта эмнеден улам үзгүлтүк болгону белгисиз. Эң маанилүүсү ички мүмкүнчүлүктөр аркылуу 2 саатта электр тогу калыбына келтирилип, этап менен бериле баштады. Коомдогу абалдардан саясатчылар сабак албаса да, энергетиктер сабак алыптыр деген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттер үчүн маалымат жыйын берип, өлкөдө абоненттердин 50% чукул аралыкта жарык менен камсыз болгонун билдирди. Коомдо саясатчылар эле жакшы сабак албай жүрөбүз, бирок инженерлер энергетика системасында болобу, жол кырсыгы болобу, ар бир комиссия жүргөндөн кийин ошонун булактарын таап, инструкциясын бар өзгөртүп, ар бир ушундай чоң внештатный ситуациялардын баарына даяр болот да. Мына ошо 3-4 жыл мурун болгон авариядан кийин мына биздин энергетиктер даяр экенин мына азыр көрсөттү. 2 сааттын ичинде 50%га чейин камсыз кылды электроэнергия менен. Азыр эми 78-90 болуп, 1-2 саатта баары ордуна келет. Урматтуу биздин кыргызстандыктар. Ошондой эле Акылбек Жапаров жалпы элге кайрылып, мындай мүчүлүштүк учурунда электр жабдууларды бир ирет текшерип кою керектигин, дүрбөлөңгө түшүп эч ким кабатыр болбостугун эскертти. Учурда өлкөлөр арасында министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Энерго шакекчеге кирген өлкөлөрдүн баарында абал ушундай. Ар бири өз алдынча мүмкүнчүлүгүнө жараша жарык менен камсыздоо аракетин көрүшүүдө. Ал эми үзгүлтүктүн себеби мамлекеттер ортосунда комиссия түзүлгөндө так билинет, дейт министрлер кабинетинин төрагасы. Бирдиктүү энергетикалык кольцо, кыргызча кандай болот, жакшы айта албайм. Шакекче. Шакекчеде иштеп аткандан кийин булардын өзүнүн инструкциялары боюнча азыр уже комиссиялар түзүлүп иштей башташат. Так анализдеп чыгып, бири-бири менен макулдашып, мына ушул жерде ушунун кесепетинен болду деп акт кол коюп туруп, анан бизге бергенден кийин, анан биз сиздерге жарыяла кылабыз дагы. Мындан ары ошондой болбош үчүн эмне кылабыз деп өкмөттөрдүн премьерлери чогулуп алып сүйлөшөбүз. Энергетиканын саясатында кайсы жерден энергия өндүрүлсө жакын жайгашкан мамлекеттерге жардам көрсөтүү каралган. Ошондуктан Союздан бери энерго шакекченин алкагында жарык берүү камсыздалып келет. Бир өлкөнүн ичинде болсо жоготуулар көбүрөөк болот. Ошондуктан бүгүнкү авариянын кесепеттери билинип, жыйынтык чыгарылган соң өлкөлөр ортосуна бирдиктүү иштөө кайрадан улантылат. Мындай кырдаал Борбор Азиянын бирдиктүү системасында биринчи жолу болуп жаткандыктан эң алгач эле абалдан чыгуунун жолун издешиптир. Бирдиктүү энергия системада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат. Бири-бири менен тыкыз байланышта, ар бир минута тыкыз байланышта иштешип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруса мына азыр электроэнергияны жалпы Кыргызстанга бергенден кийин, конечно, баягы бул жерде скачок болот, башка болот, ар кандай мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошолорду толугу менен Кудай буйруса мен ойлойм, ушу кечки түнү менен иштеп, баягы бардык режимдерди наладка кылабыз. Маалымат жыйын учурунда энергетиктер штаттык режимде иштөөгө өткөндүгү, Татка Кемин жогорку Чыңалуудагы электр линиясы кадимкидей кубаттуулукта иштеп жаткандыгы айтылды. Токтогул КЭСте суунун көлөмү 9 миллиард 300 миллион кубтун тегерегиндеги болгону менен азырынча чоочулоого негиз жок. Кыштан аман эсен чыгабыз, дейт энергетика министри. Ал эми бүгүнкү кырдаалдан чыгуу үчүн биринин артынан бирине аймактарга жарык берүү улантылып, түнү бою толук камсыздоо болот деп убадалашты. Жалпы өчкөн жарык бир заматта Борбор калаанын унаа жолдоруна башаламандыкты жарата койду. Жол чырактары өчөрү менен унаа тыгындары пайда болуп, кыймылды инспекторлор тескөөгө туура келди. Милициянын кайгылуу кызматы шаардык милициянын жеке курамы толугу менен көчөгө чыгып, эрежелердин сакталышын көзөмөлдөдү, дейт. Жарыктын үзгүлтүккө учурашы өзгөчө ооруканаларда жаткан бейтаптарга кедергиси тиери белгилүү. Саламаттыкты сактоо тармагынан билдиришкендей, өлкө боюнча ири реанимациялары бар ооруканаларда генераторлор сөзсүз болгондуктан заматта туташтырылган. Вакцина сакталган кампаларда температура нормада сакталып туруптур. Жарык өчкөн 2 саат аралыгында кызыл зоналарда бейтаптарга суюк кычкылтек берилгендиктен генераторлор иштетилген. Борбор калаада электр жарыгынын артынан суу да өчтү. Анткени Бишкек суу каналы ишканасындагы насостук станциялар токтун жардамы менен иштегендиктен үзгүлтүк болгон. Ошондой эле электр тогу токтогондо көп кабаттуу үйлөрдөгү лифттер, ал тургай калаада жүргүнчү ташыган троллейбустарда жеткен жайында токтоп калышкан. Лифтте кармалып калган жарандардын баары куткарылып, электр энергиясы калыбына келген соң троллейбустар кайрадан жүргүнчү ташый баштаган. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.